Дәвәт дин жеткирүү 11. Абу Бакр радиаллаху анху риваят кылат. Ажылык мезгилдин Зулхиджа айынын 10 күнүндө Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам өз кутбасын жыйынтыктап жатып, "Мен силерге динди жеткирдимби?" деди. Сахабалар "Ооба" дешти. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам "О Аллах, өзүң күбө бол" деди. Анан муну бул жерде катышканыңар катышпагандарга жеткирсин. Чындыгында, кээде катышкандарга караганда катышпагандардын аң сезими жогору болот. Абу Бакр радиаллаху анху риваят кылат. Ажылык мезгилдин Зулхиджа айынын 10 күнүндө Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам өз кутбасын жыйынтыктап жатып, "Мен силерге динди жеткирдимби?" деди. Сахабалар "Ооба" дешти. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам "О Аллах, өзүң күбө бол" деди. Анан муну бул жерде катышканыңар катышпагандарга жеткирсин. Чындыгында, кээде катышкандарга караганда катышпагандардын аң сезими жогору болот. Абу Бакр радиаллаху анху риваят кылат. Ажылык мезгилдин Зулхиджа айынын 10 күнүндө Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам өз кутбасын жыйынтыктап жатып, "Мен силерге динди жеткирдимби?" деди. Сахабалар "Ооба" дешти. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам "О Аллах, өзүң күбө бол" деди. Анан муну бул жерде катышканыңар катышпагандарга жеткирсин. Чындыгында, кээде катышкандарга караганда катышпагандардын аң сезими жогору болот. Бухари. Пайдасы. Бул хадис төмөндөгү сөздү бекемдейт. Ким Аллах жана анын элчисинин сөзүн уккан болсо, аны өзүндө эле катып албастан, башкаларга дагы жеткириши зарыл. Себеби мүмкүн андан уккан киши жакшыраак эсине тутуп, сактап калар.